6 беренеде конфликт интересов боюнча кызыкчылардын кагылышуусу боюнча жазыптырсыз да. Эгерде ошондой кызыкчылардын кагылышуусу болуп калса, жоопкерчилик кандай болот? Мен бул суроону эмнеге берип атам? Мисалы деген, жакында эле биздин УКМКнын жетекчиси Нарынга барып келип, жанакы аябай знаменитый биздин бир эмебиз бар да, подрядчигибиз бар да, бүт мамлекетке белгилүү. Өзгөчө Бишкек шаарынын жолдору жасалбаганын, 50 жол жасалбаганын себепкери Мирлан Амантуров деген бул жолдорду жасап жүргөн компания да, мен атын билбейм, эсимде жок, эми бирок интернеттен таап алсаңыздар болот да. 3 жолу камалган адамды кайра Нарынга чакырышып алып туруп ошол жолдорду жасатыштыр да. Мен ойлойм, бул жерде 100% конфликт интересов бар, бирок аягында президент барып, анан генерал бармайынча ошондой нерселер ачыкка чыкпай, баары бир мамлекеттик кызматта иштеген адамдар, мэриянын жетекчилериби, ошол жакта иштеткен Минтранстын жетекчилериби, же Бишкек шаарынын жанакы ошол транспортты тейлеген Бишкек шаарында болсо Гор кеңеште бир депутат, анын бир тууган иниси ошол транспортты тейлеп жүргөн департаменттин орун басары, Бишкекте баарын башкарып жүргөн адамдар деп айтылып атышат. Ошондой адамдар менен ушундай конфликт интереси барбы жокпу деп текшерген адамдар жок да. А эмнеге Минфин ошончо каражатты бөлүп атканда ошолдой негативтерди текшербейсиздер? Бул чоң суроо, мен түшүнүп атам. Бирок деген сиз алып келип атпайсызбы конфликт интересов деп? Мына налицо конфликт интересов. Бишкекте 1 миллиард турдаган адамдарды компаниясын Бишкекти тоноп бүтүрүп туруп, эми бакыш нарындыктарды барып тонотуп, анан эми нарындыктар бактылуу экен бир чети. Жолдорун жасаса да, генералыбыз менен президентибиз баргандан кийин эми нормально жасап берет деп ойлойм да. Ошол нерселер ачыкка чыкты. Булар деген кайсы Кыргызстанда да канча шаарда Бишкектен тышкары. Бишкекте мен мына 2 жыл чырылдап атып, тескери мени баардыгы жамандап бүттү го, ошол неме атайын бир немелерди да жалдап атып. Бирок аягында уурунун ууру экени чыкты да. 3 жол камалган адамды кайра эле контракт түзүп, кайра эле подрядчик алып атат. Ошондой адамдар көп да. Бул прямой конфликт интересов да. Минфин эмнеге бул жагын текшербейт, каражатты бөлүп атканда? Кимге берип атканыңарды? Эльвира Жыралбековна, бүгүнкү күндө Минфин методологияны иштеп чыгып келет. Анан ошол эле учурда Минфин жанагы бюджеттик каражаттарды, орусча айтканда, главным распределителем бюджетных средств никаких препятствий мы не создаем. То есть, грубо говоря, мы, соблюдая процедуру выделения бюджетных средств, все процедуры вовремя в срок. Но вы замечания тоже не делаете, да, как наши бюджетные деньги расходуются? У нас департамент государственных закупок проводит мониторинг, соответствующий мониторинг, и каждый раз мы акт реагирования мы делаем, но на этот раз даже больше мы можем говорить на этот факт, потому что после выявления со стороны правоохранительных органов таких грубых нарушений, если вы заметили, в тексте закона есть, например, вот как раз и гармонизация с нормами уголовного законодательства. Если уже лицо, либо юридическое лицо, руководители, они привлечены к уголовной ответственности за какие-то вот экономические преступления, и, соответственно, таких субъектов недобросовестный подрядчик полчукмак-то? В будущем, если примется этот закон, больше на участие даже не допускаем. Нет, у нас же конфликт интересов законопроекта есть, законы же есть же. А почему до этого вы не обращаете на это внимание? Вы главный, вы самый большой финансовый, главный орган нашей страны, который определяет политику. Вы должны диктовать всем этим государственным органам, могумен уурулар менен иштебегиле, коррупционер менен иштебегиле, улам буларга акча бере бербегиле. Анан мындай да азыр салык чогултуу аябай кыйын. Эл кыйналып атат, инфляция болуп атат, ишкерлер терисин сыйрап атышат. Сөзүн ачык укук коргоо органдары. Бирок ошол эле убакта ар бир ушундан кийин, ушул кыйын учурларда ар бир төлөгөн салыгын эл сурап баштайт, каяка кетип атат. Анан ууруларга шанс на обогащение бергенден кийин элдин ачуусу келип баштайт. Эмнеге мен төлөйм? Баары бир уурулар байыйт экен деп. Ошол нерсени мен Минфинге, сиздерге, жетекчилерге кайрылат элем. Ушундай уяты жок адамдарды 3-чү жолу камап атышат, бул кайра эле акчасын берип чыгып кетет деп элди мына интернетте бүт жазып атышат да. Мен да таң калбай калдым андан кийин. Таң калбайм да. Бирок сизге суранычы, ушул жагын бекем караңыздар. Анан текшериңиздер. Тегеректе мамлекеттик кызмат менен ошондой адамдардын, подрядчиктердин связьтары бар болсо, депутат болобу, жогорку кеңеш депутаты болобу, Гор кеңештин депутаты болобу, Минфиндин адамы болобу, буну ачыкка чыгарып туруп, буну жокко чыгарыңыз. Кийин эл арасында бунун баары мамлекетибиз кичинекей ачык-ачык айтып атат. Тигилер иштейт экен, бул фирма менен мынча откат менен иштейт экен деп аябай жаман сөздөр айтылып атат.
Эми сиз эл арасында мүмкүн кабинеттен чыгып иштейсизби, чыгасызбы, чыкпайсызбы? Бизге ошондой сөздөр, арыз муундар жетип атат. Сураныч, конфликт интересовду өзгөчө көзөмөлгө алыңыздар. Макулбу? Эске алабыз, мониторингти күчөтөбүз. Мыйзамды колдоп беребиз. Рахмат. Рахмат. Рахмат.